Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан Китептүү каналынын автору мен Биймырза. Бүгүн бизде конокто Жамал. Жамал, кош келдиң. Рахмат. Биздин көрүүчүлөргө өзүңдү тааныштырып, анан бүгүнкү даярдап келген китебиң жөнүндө кененирээк баяндап, сага кандай таасир калтырды, ошолор жөнүндө айтып берсең. Салам достор, менин атым Жамал, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти болом. Бүгүн мен сиздерге Харуки Муракаминин Токионун легендалары аттуу китебин айтып бермекчимин. Бул Харуки Мураками өзү япон жазуучусу жана котормочусу. Өзүнүн көптөгөн китептери ошол 50дөн ашык тилдерге которулган. Мен бул китепти айтып берерден мурда өзүм китептин канчалык бул жашоодо маанилүү экенин айтып берсем. Мен негизи китепти өтө деле көп окуйм деп айта албайм, бирок ушул мен өзүмдүн чөйрөм чоңойгон сайын китептин канчалык маанилүү экенин түшүнүп келатам. Ошол китеп окуган адам ошол эч нерседен коркпойт экен, китеп окуган адам баардык нерсени окуган сайын көп нерсени билип баштайт экен да. Ошол нерсени силерге айтып кетмекчимин, айткым келген. Харуки Муракаминин бул китебинде ошол Токионун ар кайсы аймактарында болгон чыныгы жашоодо болгон окуяларды жазыптыр бул жерде. Бул китепти окугандан кийин мен чындыгында мурун канча мамлекетке баргым келгени менен Японияны эч качан элестетип көрбөптүрмүн, ал жака барам деп ойлоп да көрбөптүрмүн. Бирок ушул китепти окугандан кийин мен Японияга баргым келген кызыгуум артты да, себеби бул Харуки Мураками бул китептин ичинде Япониянын ар кайсы жерлерин чыныгы мындай көз алдыңа элестетчүдөй деңгээлде сүрөттөп бериптир. Көчөлөрдүн аттарын, жада калса жанагы үйлөрдүн номерлеринен бери аябай сонун сүрөттөп берген да. Мунун ичинде мен Ханалей бухтасы деген чыгарманы айтып берсем, бул жерде ошол эне менен баланын ортосундагы мамиле жөнүндө айтып берет десем болот. Мындайча айтканда, бул токиолук эне менен бала Америкада жашаган болот, бирок баласы ошол атайын эс алганы ошол Токиого келет да, Ханалей бухтасына келип, бирок акуланын айынан бул жашоодон каза табып калат да. Анан ошол каза тапкандан кийин апасы ушунчалык өкүнөт, себеби ушул убакка чейин баласы менен чын жүрөгүнөн ачылып, ушул мен балам эле же болбосо бул апам эле деп эч качан сүйлөшүп көрбөптүр да. Анан аябай өкүнөт, ушул мен эмнеге ушул баарыбыз эле мындай жашоодо түбөлүк жашап калабыз деген ой менен жүрүптүрмүн, көрсөм мен балама эч качан ушул убакка чейин мээрим төгүп көрбөптүрмүн деп өкүнөт да. Бул кантип каза болот? Ошол бул суунун үстүндө жүргөндө ошол акула келип бутун тиштеп жулуп кетет да. Бирок негизи ушул убакка чейин канча акула адамдын органын жулуп кетсе да тирүү калгандар болгон экен, бирок бул бала ошол бутунун жулунуп кеткенин эмес, ошол катуу чоочугандан жүрөгү токтоп каза болуп калат экен да. Анан апасы ошол жыл сайын ошол баласынын өлгөн күндөрү атайын Америкадан келип ошол эскерип кетет да Токиогочу. Анан аны ошол ал аймактагы адамдардын баары таанып калат, ошол баласына келди деп. Бирок бир күнү ошол жаш баласы менен тең балдар келип ошол сиз эмнеге бул жерде дайыма болуп турасыз? Себеби алар билбеген болушат да баласын эскергени келгени. Сиз эмнеге бул жерде дайыма болуп турасыз? Же сиз дагы суунун үстүндө жүргөн бир буту жок баланы көрөсүзбү деп айтат да. Ошол жерде апасы өтө мындай үстүнө суу сепкендей болуп башкача болуп кетет да, эмнеге кандайча деп. Себеби ошол жаштар дайыма ошол суунун жээгинде ошол баласынын элесин көргөн болот да. Анан мындан кийинкисин айтпай эле коеюн. Мындан кийинкисин ошол көрүүчүлөр эгер кызыкса өздөрү окуп алса болот да. Аябай жакшы, Жамал. Эми баягы биз көбүнчө эле ушул суроону сурайбыз биздин меймандардан. Анан ушул китептен сага кандай таасир калды, өзүңө кандай сабак алдың? Мага таасир калтырган ушул биз адамдардын баарында эч качан кадырын биле албайт экенбиз да. Канча жаныбызда жүргөн болобу, алыста жүрсө дагы тирүү болгондо адамдын кадырын көпчүлүгү билбейт экен да. Анан бул жерде да ошол энеси өкүнгөндөй эле ошол өтүп кеткенден кийин ойлонуп калбай ошол убагында адамдардын кадырын билишибиз керек экен. Мындан сырткары ошол кайдан табылса дагы деген дагы бир аңгемеси бар экен. Ал жерде дагы ошол бир аял
күйөөсүн ошол алар негизи 26-этажда жашаган болот, бийик кабаттуу үйлөрдүн. Анан 24-этажда болсо өзүнүн ата-энеси жашаган болот баланын. Ошол 24-этаж менен 26-этаждын ортосунда эле жөндөн эле ошол аялдын күйөөсү жоголуп кетет да, белгисиз. Баарынан сураганда ошол сыртка да чыккан эмес болот, ошол эки кабаттын ортосунда эле жоголуп кетет да. Ошол учурда дагы ал аябай күйөөсүн издеп мындай көп азап чегет да. Ошол эки чыгармадан тең мен ошол адамдын баарын да кадырлап мындай кадырына жетиш керек экен, ошол нерсени өзүм алдым. Аябай жакшы экен, Жамал. Анан бир суроону берсем, ошол китеп окуу сага эмне берет? Китеп окуу Себеби бизге айтышат го мурдадан бери китеп окуш керек депчи, бирок ошо китеп окуу чындыгында сага эмне берет? Китеп окуу негизи мен жанагында айтып кеткендей эле китепти өтө көп мындай күнүмдүк окуй бербейм, бирок китеп окуганда эмнегедир мындай ой жүгүртүң кеңейип, эгер мындай бир нерсеге маанайың чөгүп же көп нерсени ойлонуп турганда китеп окуу мындай эс алдырат да, мындайча айтканда. Ошол мен китеп эгер чын жашоодо мен негизи мындай маанайым чөккөндө же болбосо мындай өтө көйгөйлөр көбөйүп кеткенде ошо китеп окугум келип баштайт да, ошон үчүн эс алдырат деп ойлойм. Ошону айтам. Рахмат, Жамал, сонун маегиң үчүн. Рахмат. Урматтуу достор, автору Харуки Муракаминин Токио легендалары китебин окуңуздар. Сонун маегиң үчүн дагы бир жолу рахмат, Жамал. Анда эмесе достор, сиздер менен кийинки видеолордон көрүшкөнчө дайымкыдай китепти сүйүңүздөр, китеп окуңуздар. Анткени билим бул дайыма күч. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Көрүшкөнчө достор.